Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadi: "Tasahharu fe inne fis suhuri baraka." Saarlyk jegile, saarlykta bereke bar degen. Ошон үчүн уламалар айтат, орозо кармаган адамга эрте менен saarlyk кылышлык бул сүннөт амал. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem сүннөт амалы өзү да кылган, бизге өкүм да берген. Saarlyk кылгандын эң биринчиси адамдын денесине күч кубат берет. Saarlyk кылып орозо кармасаң, Аллах субханала таала ошол күнү сага денеңе күч кубат берет. Экинчиси, орозо кармашлык жеңил болот. Үчүнчүсү, ниет бекемделет. Себеби ниет кылганда, ошол эртең менен туруп ниет кылганда, ошо saarlyk өзү ниеттин ордуна жүрөт. Мен орозо кармайм деген ниет болот, ниет бекемделет. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллемдин сүннөтүнө амал кылган болобуз жана соопто да береке болот. Тасаххару фа инна сухури барака деген ошол дүйнөлүк берекет да бар, ахиреттин берекети да бар. Ошон үчүн ахиретте дагы береке болот. Ошон үчүн курсагың ток болсо дагы эртең менен туруп алып, фажырга жакын калганда, жок дегенде бир чыны суу, чай же бир уттам сүт же болбосо нан жеп койгону жакшы нерсе, бул береке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллемдин сүннөтүндө береке бар.